кутмандуу көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүнкү эң мындай бүт дүйнө жүзүн дүрбөлөткөн жаңылыктардан алсак, бул деген АКШнын Украинага расмий түрдө ички чалгындык маалымат менен бөлүшүүгө уруксат берүүсү. Бул эмнени билдирет? Бул деген АКШ эми Украинага Орусиянын жергесиндеги канча кандай гана бута болбосун, ошону чалгындап берип жатат, ошонун жайгашуусун так аныктап берип жатат жана ага урганга уруксат берип жатат да. Акыркы күндөрү ошо Орусияда бензин аябай кымбаттап баштады, жетишпей жатат көп жерлерде. Анткени ушул НПЗлерди жана Орусиянын жергесинде абадан коргонуу системалары каякта болуп атканын так Америка Коңшу Штаттарынын чалгындоо кызматтары, спутниктери көрүп турат жана байкап турат. Ар бир кыймылын карап турушат да. Ушул 50 күн бергенде Трамп эмнеге 50 күн берген экен деп бүт серепчилер ойлошкон да. 50 күндөн кийин эчтеке болбой калгандан кийин баары ойлошкон, бул Трамп жөн эле сөз сүйлөп койгон турбайбы деп. Бирок бир нерсе эле байкалды, украиналыктар абдан дыкаттык менен таамай так ошо НПЗлерге, нефть кайра иштетүүчү заводдорго, ошо курулмаларга, нефть сактоочу, нефть топтоочу жайларга ура баштады. Аябай мындай так уруулары кандайдыр бир таң калтырды дүйнө серепчилерин. Булар ойлошту, 50 күн өткөндөн кийин украиндиктер унчукпай жасашты ал нерсени, эч кимге айтпай, жарыялабай, Америка Коңшу Штаттар бизге жардам берип атат дебей. Баары азыр ойлонуп калышты да. Азыр расмий түрдө АКШ ошол чалгындоо маалымат менен расмий түрдө украиналыктар менен бөлүшөбүз деп жарыялагандан кийин түшүнө башташты. Демек, дал ушул 50 күндү НПЗлерин өрттөнөт, 50 күндүн ичинде согушту өтпөсөң деген ушундай ультиматум айткан окшойт Трамп. Анан 50 күн өткөндөн кийин, демек, ошо Пит Хексеттин кол астындагы иштеп жаткан ошо аскер башчылар, демек, Украинага бүт ушо Аляскадан жолугушуудан кийин бүт маалыматты бере башташты. Аляскадагы жолугушуудан баары айтышты эле, ушул Трамп өтө жаман көрүндү деп, утулду деп, Трампты тоотпой койду деп. Путин кызыл дорожкага жайып тосуп алганда Путиндин рейтингтери дүйнө жүзүндөгү абийири көтөрүлдү дейт, бирок Трамптыкы ылдыйлады дейт. Баары ойлоп атканы ушундай болуптур деп. Бирок көрсө, бул да мындай пландын ичиндеги план экен да, ушундай жашыруун, ушундай кандайдыр бир ой пикир экен, жашыруун ушундай оюн экен да. Ушул оюнду ойногондон кийин азыр болсо ошо Украинанын деп аталган, Фламинго деп аталган кандайдыр бир белгисиз ракеталар, дрондор таамай бүт ушул Орусиянын НПЗлерин талкалап жатат да. Бул деген Орусияга жакында ошо Трамп дагы айткан, НАТОго кирген мүчөлөрдүн, өлкөлөрдүн ошо башчыларына, силер эмне акмаксыңар дейт, силер деген Орусияга акыркы 3 айда бир 31 миллиард доллар которуп турсуңар дейт да. Нефть сатып алып турсуңар 3-чү кол аркылуу, ушул эле Индия аркылуу же Кытай компаниялары аркылуу, башка бир кайсы бир Чыгыш Европадагы компаниялар аркылуу. Силер деген өзүңөргө каршы болуп жаткан согушту өзүңөр каржылап жатасыңар деп айтат. Анткени Украинага ошол акчадан бир канча бир 21 миллиардтай которулуптур. Бирок ошо акча Орусияга мындай төлөп атышат бир четинен 31 миллиард доллар, миллиард евро да, Украинага 21 миллиард евро төлөп атышат да. Ошентип өтө таң калыштуу нерсе болду деп жатат. Ошондо айткан, силер өзүңөр баягы бычак бутуңарга сайгандай же өзүңөрдүн бутуңарга аткандай эле болуп атасыңар деп айтканы ушундай болуптур да. Эми болсо ошо дагы бир нерсе айтылды АКШ тараптан. Трамп ошо дагы бир чечимге макулдугун айтты. Бул деген ошо алгачкы жолу АКШ ачык түрдө ошол Украинага Томагавк ракеталарын бергенге макулдугун караштырып жатат деп айтып башташты. Томагавк 2500 километр учат, таамай тиет, аябай ылдый учат. Аны албетте баягы радарлар көрбөйт, радарлардын баягы көзүнөн жашырынып учат.
Украинанын чек араларынан Москвага чейин ээн жетет. Жана ушул азыркы сүйлөшүүлөр негизи томагавктын тегерегинде болуп атат. Бул дүйнө жүзүнүн баарын дүрбөлөңгө салып атат. Орусия кайра сүйлөшүүлөрдү жарыялады. Биз сүйлөшүүлөргө кайра даярбыз деп айта баштады. Биздин баягы кыргыз мамлекетибиздин ошо нефть брокерлери айта баштады. Ошо биздин Кыргызстандагы, кыргыз мамлекетиндеги жайгашкан нефть сактоочу жайларда 1 айга гана ошо күйүүчү май сакталган деп. 1 айдан кийин бизди алдын ала эскертип жатышат Орусиядан. Ошо нефть бизге саткандар нефть жетпей калышы ыктымал деп жатышат. Демек, балким ошо эмки айылда бизде такыр нефть болбой калышы ыктымал. Же аябай кымбат бензин келет, же болбосо нефть жок болот деп айтып атышат да. Анткени 98% бүт нефть продуктылары ушул жылга чейин дал бир гана Орусиядан келет. Бул саясий чечим. Биз башка Өзбекстан, Казакстандан нефть ала албайбыз. Демек, балким бул казак туугандар үчүн шанс да. Казак, түркмөн туугандар үчүн, Иран үчүн чоң шанс. Ушу базары биздин базарыбызды алып алуу. Биздин базардын баасы 1,7, кээ учурда 2, же болбосо кээ учурда эгерде бүт баягы майлар, күйүүчү майлар түрлөрүн санагандан кийин ушу $3 миллиард чейин бара турчу базар да. Ошол эгерде электромобилдештирүү жайылып кетпесе, бизде ошол араң эле жайылып атат. Аз мындай дагы ушу квота бүткөндөн кийин кайра почта менен кирген атышат ушул электромобилдер, электроунаалар. Бул баары бир бизде бир 5-6 эле пайызды камтыйт биздин жалпы унаалардын санынан, кээ биздин маалыматыбыз боюнча. Ошон үчүн баары бир бул базар азыр нефть күйүүчү майдын базары да. Ошо демек бизде нефть, бензин же кымбаттайт, же жок болуп калат да, же үзгүлтүктүү келип баштайт. Ушундай нерсе боло турган жатат. Жана ушул нерсе албетте Орусияны кошумча акчадан арылтат. Орусиянын согушту каржылоого мүмкүнчүлүгүн азайтат. Бүт ошо улуу октябрь революциясы же болбосо буржуаздык ошо октябрь революциясы деп аталган, февраль революциясы Орусияда дал ошол акчанын үзгүлтүктүү түрдө казынага түшө баштагандыктан башталган да. Анткени ошо аскерлерге алардын күнүмдүк маянасын бергенге акча калбай калган императордуку. Ошол нерсе тез революцияга айланып кетти да. Бизде да мисалы үчүн ал нерсе мындай сезилет да. Орусияда бул нерсе такыр мындай айланып кетиши ыктымал кандайдыр бир ички тополгондорго. Бирок ресурс дагы эле бар да Орусияда. Баягы ФНБ, фонд народного благосостояния деген, национальный благосостояние деген, бул баягы улуттук бакубатчылык фондунун акчасы түгөндү деп айтып жатышат. Бирок бюджеттеги дагы бир ошо $300-400 миллиард бар дейт да. Бул деген мисалы үчүн бир жыл согуш $60-70 миллиард чейин барат дейт. Негизи Орусияда азырынча бул ресурс дагы 1-2 керек болсо 3 жылга чейин жете алат дейт. Бирок экономикасы абдан кыйрап атат. Муну биздин сатуучулар да байкап атат, кыргыз мамлекетибизде. Кичине соода Орусияга солгундап баратат деп айтып жатышат да. Орусияда баягы чек араны токтоткондон кийин бирден бир баля болуп кетти да, ушу ШОСто. Бир баля болуп кетип, ШОСтон ошо тил табышпайбы, кандайдыр бир Орусия кайра ошо Кытайдан жана кыргыз мамлекетинен келип аткан товарларга бөгөт коюп салды. Бирок азыр 2-3 күндүн ичинде кайра чечилет деп атат. Антсе да чечилсе дагы баары бир ошо бензин маселеси баары бир чечилбейт да. Анан эмне менен Украина азыр уруп атат? Кээ бир серепчилер айтып атат, ошо Украина эң массалык түрдө абдан арзан $200 миң ракеталар жасалды дейт. Аны Anduril Industries деген жаңы компания жасады дейт. Ошол компаниянын акциялары азыр жөн эле өсүп атат дейт. Ошол компания алтындын да баасы азыр аябай рекордко жетти, 3800 чейин унцияга, тройская унцияга 13 граммга. Ошол Anduril Industries ошо аябай жакшы мындай арзан, бирок 45 килограмм, 250 километрге учкан, 500 километрге учкан аябай чоң мындай оор вертолеттон да атууга мүмкүнчүлүгү бар болгон ошол Hellfire'га окшогон ракеталарды, барракудаларды жасай башташты да. Ошол барракудалар 800 километрге чейин уча алат, сога алат. Томагавктан арзан, аябай дыкка так тиет жана ошол ракеталар баягы Атакамстай сыяктуу да, мисалы үчүн.
ошол ракеталар акырындап эгерде саны көбөйсө Украина жеңчүдөй болот деп айтып жатышат. Азыркы соккулар ушул украиналыктар айтып атат, бул биздики фламинго дейт. Бул ушундай болсо дагы балким фламинго эмес, дал ушундай барракудалардын дагы бир модификациясы менен согуп аткандыр деп сөздөр да чыга баштады да. Албетте бул жерден эгерде бензин кымбаттаса, Орусияда ушундай бюджеттик мындай жетишпештиги пайда боло баштаса, анда бул нерсе албетте чоң мындай титиретүүгө саясий түрдө, геосаясий түрдө ошол регионду алып келет, эскалация болот. Жана Орусия бүгүн баса француз спецназы ошо деңизден Орусиянын баягы жашыруун же көлөкө флотунун бир танкерин кармашты. Танкерде нефть бар экен. Ошол танкер Тушпа деп аталчу экен мурунку документтерден. Кайра атын өзгөртүптүр башка атка. Ошол танкерден баягы байкоочулар, спутниктер көрүп калыптыр. Ошо бир жерден токтотуп койгон ал танкерди. Токтотуп туруп анан ичиндеги транспондерлер баягы каякта сүзүп жатканын көрсөткөн системаны өчүрүп салган. Анан ошол эле маалда анан Германияда, Данияда дрондор учуп келип, чалгындоо жасап, кайра учуп кетти дейт. Ошону байланыштырып атышат. Бул деген демек ушуну атайын кеме окшойт деп француз спецназы бүгүн аны ошо мындай абордажга алып, атайын спецназдар ошондой кемеге кирип кетишти дагы, ошол кемени баягы арестке алышты да, мындай кармашты. Ошо чалгындоо деп туруп күнөөсү коюп туруп, анан ушундан азыр тергөө жүрүп атат Францияда. НАТО өлкөлөрү ал тергөөгө катышып атат. Жана албетте бүт спутник жана чалгындоо маалыматтар менен бөлүшүп жатышат да Франция өкмөтү менен. Ушундай нерселер болуп атат. Анан албетте эгерде ушундай эскалация боло турган болсо, Орусиянын ядердик куралы дагы бар. Тобосу аябай азайды дейт, бирок ядердик куралы дагы эле бар. Ошон үчүн бул жерден баягы же сөзгө келет жана согуш тоңдурулат, же сөзгө келбесе, мындан ары дагы эмне болуп кетерин ким билет да, дагы ысыгыраак мындай окуялар болуп кетиши ыктымал да. Ошо силер эмне деп ойлоп атасыңар ушул маалыматтын баарына? Албетте бул видео чыккандан кийин бир аздан кийин ошо видеонун астында бүт мен айткан сөздөргө негиздеме ссылкалар чыгат. Анан ошону окуп текшерип алсаңыздар болот. Эми бизде баягы бир эки суроого жооп берип коеюн. Бир суроо болгон. Ажообуз айткан ошо өлүм жазасы боюнча кандай ойдосуздар деген. Эми өлүм жазасы боюнча мындай ойдомун. Муну татаалдатыш керек ушул чечимди чыгарууну. Эгерде ушундай чечим чыгара турган болсо, дагы ошо өлүм жазасына айыпталган мындай постановление деп баягы соттун чечими чыккан айыпталуучу ал сөзсүз анда шанс болуш керек да, мындай баягы өлүм жазасы аткарылганга чейин кошумча дагы өзүн актаганга, туугандары кайсы бир актоочу материалдарды, мындай далилдерди жыйнап келгенге ушундай кандайдыр убактысы болуш керек. Эгерде андай кылбаса, анда мамлекетте бул расмий түрдө мамлекет менен мындай колдоого алынган баягы көз тазалоолор башталат да, жакпаган адамдарда. Ушул нерседен коркуш керек, арылыш керек. Ошон үчүн эгерде ушундай татаалданса, анда мен ойлойт элем баары бир ушул нерсе керек деп. Анткени чын эле кээ бир учурда жаман ачууң келет. Ушунча начар иштер жасашат биздин мамлекетте кээ бир ушул кылмышкерлер. Ошол жазага аларды тартыш керек да, албетте. Эгерде кээ бир учурда ушундай бир нече жолу кайра кое берип салышат, алар кайра чыгып боштондукка кайра андан да катуу жаман кылмыштар жасашат. Бул нерсе албетте туура эмес да. Ошон үчүн ушундай өлүм жазасына баягы киргизсек, биздин өлкөбүздө ушуну татаалдандырсак, киргизсе болот деп ойлойм, колдойт элем да. Ал эми мындай тез чечим чыгарылып, тез өлүм жазасына алып барышса, анда бул чоң тобокелчиликти алып келет. Ошондо бул мыйзам баягы Франция революциясындагыдай Робеспьер деген бар болчу, Франция революциясы. Бүт ошол революциянын жушмандарын башын алчу гильотина менен. Анан бир күн келди, анан Робеспьердин да башын алып салышты да. Ошо көп киши күнөөлүүлөр да өлдү, күнөөсүздөр да өлдү. Ошон үчүн ошол күнөөсүз өлбөсүн деген ушундай
коргонуу системаны албетте бул жерден орноштуруш керек да. Анан дагы бир суроо ошол шайлоо боюнча. Шайлоо эми расмий түрдө кечээ чыкты, бүгүн да чыгып атат ошол расмий билдирүүлөр. Негизи кандидаттар катталып атат, өзүнүн мындай ниетин каттатып атышат азыр. Дагы 20-30 эле күндөй бар экен, ошол күндүн ичинде жанагы взносту жыйнаш керек экен, ал взнос кайтарылбайт. Ал взносту жыйнап туруп анан бериш керек экен, 300 000 сом. Анан албетте бүт баягы документтердин бир тобун жыйнаш керек. Бир тобун жыйнап, эгерде документтер ийгиликтүү жыйналса, баары орду жайда болсо, анан тапшырылып катталыш керек да. Ошондон кийин гана агитацияны баштаса болот да. Ошо мен өзүм ушу бүт маселелерди карап атам, ишиме да карап атам, ошо графикке карап атам. Эгерде колдон келсе, баягы жардам берүүчүлөр жардам берип, баягы мындай акчаны жыйнаганга мүмкүнчүлүк болсо, анда баштай беребиз да. Азыр банктарды тандап атышкан, эртең жарыялайт экен да, кайсы банк аркылуу ушул акчаларды жыйнаса болот деп. Ошондой, кыскасы ошондой. Комментарийлерге жазгыла, эмне деп ойлоп атасыздар ошол дүйнө жүзү боюнча, кыргыз мамлекети боюнча эмне деп ойлоп атасыздар? Биздики ошо берген суроолорго мен берген жооптор канааттандыруучудай болдубу же болгон жокпу? Ушуну менен да бөлүшүп койгула. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Бизнес банкери барына баштардан мурун карап ал. Жол картасын жарып жолуңдай ишкердик де сенин куралың ал. Бизнес банкери барына баштардан мурун карап ал. Жол картасын жарып жолуңдай ишкердик де сенин куралың ал. Вот туда. О, от души! Красота, блин. Охренительно видно.